Jo, bizi kabinetinizde cevap veresizmi? Жоқ, айта бербейсің. Jo, endi biz Отырбайсың. Мәселе шешілгенде эмне кайра-кайра? Кыргызстандын президенти Сооронбай Жээнбековго кайрылмакмын. Мына ушундай жакшынакай заманбап мектепти салып коюптур. Бизде ушул президентибиз кучагына алат деген ойдомун. Өзгөн районунда 10 жылдан бери кайрылман катары чек ала албай жатабыз деген 30га чукул жаран райондук администрациянын алдына чогулду. 78 кожолук кайрылман катары жер алууга муктаж экенин, бирок райондук бийлик алардын жер маселесин 10 жылдан бери чечип бербей жатканын айтууда. Район бийлиги менен жолугууга келгендер аким жыйында дегенин уккандан кийин жер берилет деген Баштуу айыл өкмөтүнүн Көк Таш участкасына барышты. Тургундар жердин картасын көрсөтүп, 50 гектар жер чек катары бөлүнүп, аларга дагы ушул жерден жер берилерин убадаланганын айтышты. Жер албай жаткан кайрылмандардын эң улуусу 61 жаштагы Садык Исаков жер берилсе Өзбекстандан көчүп келгендер конуштуу болорун айтты. О, наркылар ошол баштабуулары сөйдө жашап өткөн. Эгер уруш малда уруштан кийин Өзбекстанга кетип калганда булар. Өзбекстанга кетип калып, ата-бабаларыбыз аякта кайтыш болгон. Апаларыбыз, аталарыбыз, чоң аталарыбыз кайтыш болгондон кийин биз алардын урпактарыбыз. Биздин чоң аталарыбыз Кыргызстан жараны болгон. Ошондуктан биз азыр Өзбекстандан берге келдик. Келгенибизге 5 жыл болуп калды. Биз ата журт деп келдик. Азыр бизге ошол чек алабыз деп сүйүнүп, 2 жыл 3 жылдан бери чуркап атат мына адамдар. Сүйүнүп жүрөбүз. Неберелерибиз деле сүйүнүп, ыйлап, бизди чек болдугу, чекти болобузбу, үйлүү болобузбу деген неберелерибиз деле ыйлап атат. Эми ушу чоңдор мына жерге үй салып, мектеп салыптыр. Мектепти азыр көрүп аябай кубандык. Жакшы мектеп экен, биздин балдар окуйт экен ошол жерде. Эми мына жерде берип калса, эптеп үй салсак, ватандуу болушубуз керек да ошол жерге. Biz hazır Özbekistan'dan kelgenlerimiz tırkırap ketkenbiz. Ve birimiz Жаллабадта, birimiz Karasız'da, birimiz o Kalpak'ta, Sevetli Kalpak'ı diyen var. Mirzeke'de var, Özgön'de var. Barıcığımız harikada kayırda bosu var. Bişkek'ten bir 10-15 üy bile bargan. Hazır alardaki kelebizde iş otat. Çoğulaylık ne? Bizge şu hükümet nime kılıp şöyle çekti, tezraq bölüp verip çoğulturup koysa jakşı buladı. Чогулгандар өткөн жылы жер көчкүдөн улам Аюсайдан көчүрүлгөндөр үчүн салынган жаңы мектептин имаратына дагы барышты. Эгер Көк Таш тилкесинен жер берилип калса, жашоочулар үчүн бардык шарт түзүлүп калганын, эртелетип чек берилсе үй салып көчүп келет элек деп турушат. Жерге жетпей жүргөн Бактыгүл Тажибаева Өзбекстан мамлекетинен көчүп келген этникалык кыргыздар болобуз. Биз ушул 5-6 жылдан бери Кыргызстан өзүбүздүн мекенибиз деп Кыргызстанга келгенбиз. Ушу келгенден бери ар кайсы жерлерде көчүп, квартиралап жашап атабыз. Бирок өзүбүз жашаган квартиралап жүргөнүбүзгө жараша балдарыбыз, неберелерибиз дагы биз менен кошо биз кайсы жерге барсак ошол жерге көчүп жашап, балдарыбыз туруктуу бир мектепте окуй албайт. Эми бир мектепте 1 жыл 2 жыл окугандан кийин квартира бошотуш керек болсо экинчи квартирага көчөт. Ошентип биздин деле балдарыбыз өтө кыйын алып турат. Ошон үчүн мен Кыргызстандын президенти Сооронбай Жээнбековго кайрылмакмын. Мына ушундай жакшынакай заманбап мектепти салып коюптур. Бизде ушул президентибиз кучагына алат деген ойдомун. Ушул жерден бизге этникалык кыргыздарга жер маселесин чечип жер берсе, ушул жаңы окуу жылына биздин дагы балдарыбыз Кыргызстандын балдарындай кубануу менен ушул биздин мектеп болот деп, ушул мектепте туруктуу окуп, Кыргызстандын келечегине, Кыргызстандын элине кереги жараган балдардан болушун биз арзуу кылабыз. Кайрылмандардын лидери Абдылаким Тажибаев бериле турган жердин башкы планы түзүлгөнүн белгилеп, ал жердеги пландоого элдин каражаты жумшалганын айтты. Бостон Көк Таш участкасынын ген планы, Бостон Көк Таш участкасынын ген планы ушул жер. Ушул 50 гектар жер. Mana şu yoldan nargı betiden şu Boston Kök Taş участкасына. Şu mektepke bizim balдар kelip okuy.
1 sentyabrga çeyin bizim mına şu yerimizde, jetilkebizde, yukarı turgan jetilkebizde erterak Boston Köktü uchastkasidan bizge şu jetilkesini erterak ajratıp berse, bizim balдар kelip 1 sentyabrga şu yerge okup kalat. Mına trassanın mına aslı jagına. Trassanın aslı jagı. Trassanın üstü jagı mına şu mektep jaygaşkan. Sizler mına жерден mına жер sizlerге караштуу да? Ооба. Mına şu жерди biz nimege şu 78-50'ge şu mına şu burçekti surap atabız kichine jer. Аянты канча? Ayantı bu yerde 50 hektarda 428 çek var. 428 çekten 78'inle surap atabız biz. Magazin, apteka, торговый, banyası var bir yerde, skver bir bayağı musulni yaşıkta koyulatuan yerler var bayağı canlı bunday 20 canlı kılımga jaraşa musulni konteyner koyulatuan yerler dağı жерде ажыратылган ген планында. Анан мынандай балдар дем ала турган мындай бакчаларды койгон жакшы жерлерде ажыратылган бак кылыш үчүн. Этникалык кыргыздарыбыздын өзүбүздүн фондубуз бар. Фондубуздун ошо эсебинен биз şu ген планды чыздырдык. Айыл өкмөт ген планын өкмөткө карай турган акчасын кототуп берди. Калган полный биз кылдык. Bayağı kızmat akı, Bişkek'ten kelip bayağı tekşer nimeler kelgende arkeologlar kelip izilde etegen bu yerde. Aslında kazına var bu, yok bu dep. Andağı kelip tetişini polni bu yerde jatakanasından beri özüz kamsız kılıp, hem bayağı Kırgızlarda bilesizler. Kelgen adam kuru ketpeydi, mıyman kılıp, jakşı kılıp sıylap, konaklı sıylaydık o Kırgızlar. Hatta şunda sıylap jakşı kılıp yönetkömüz, onun nimesi yok. 1 sentyabrga çeyin үйүбүздө 2 комната болсо ham үй бүтүрүп, şu балдарыбызды мектепке bir апкайна кийгизип дегенде кылып şu мектептин сентябрга şu балдарды şu жерге окутуп калыш деген bir ойлорубуз бар. Ниеттерибиз ошого şu мына şu bizge бериле турган мынау Бостон Көкташ участкасынан şu 78 кайрылманыбыз бар. Ушуларга bir jardam üretinde şu erterak kagazыбызды бүтүрүp, erterak jer tilkesini ajratıp, erterak bütse, biz şunu bir erterak jaygaşıp elibиз менен. Dagı bayağı kam köyübüzdü özüz kılıp alat elek. Буга чейин баштуу айылдык кеңеши 50 гектар жерди жарандарга чек катары берүүгө 2018-жылдын март айында макулдук берген. Айылдык кеңештин токтомунда жогоруда айтылган 50 гектар жердин ичинен кайрылмандарга дагы чек бөлүп берүү каралган. Бирок кайрылмандар район жетекчилиги 78 адамга эмес, 60 адамга чек беребиз дегенден чоочулап турушканын айтышты. Жерге муктаж болгон жарандарды колдоп жардам берип жүргөн Исмайыл Караев кошуна өлкөдөн көчүп келгендер кароосуз калганын айтып кейди. Çındığını aytıp görgende bu etnikal Kırgızların göçüp gelgen sebebi uşul yerden göçüp geçken özleriçi. Bana özleri de şimdi açtı. Bunlar Kırgız. Şu Kırgız elimi var, uşlar benim bir bor tartışıp, şunda bir jakşınaka yaşap, bir gelecekte özlerinin uşul. Bana özleri açtı. Kırgız'ın gaza saltını unutpay. Bir giyinki bizim uğundar şu Kırgız bolup yaşap kalsın dep gelişken. Daha bir jağını eski alışımız gerek. 2013 yılı Jalavat menen Oşta öte kaygılı çoğun jogotular bolgan. Oşol mezgilde bularga emi aljaktan azırak kısım bolgandan, başka nerse bolgandan emi özleri bu yerde açık nerseni açık aytarışpayt. Şındığında emi anı bugün kozgap bile gerek yok uşul gündördeçi. Emi oşo mezgilde gergen bularçı. Setken tagынан çıkıp gelişken bular. Bular degen üy mülkünün barın taştaşkan. Özleri birden üstünde kasımşımın giyip birden set kasımıyla bala çakanı giyimlerini götürüp çıkıp gelgende men bir nersesinde uşunçalık kıcalat bolum da. Bulardın gelgeninde sebep men şu baştan ayırçan girişkenim. Bana şu koşuna hazırkı çıkıp söylegen bala Abdülhakim degendim. Bir tuğan akası ötkönde koya oturgan, girgize turgan üy yok. Bir tuğan cezdesini üyüne çıkargan sebebin. Koya oturgan bir yok. Bulardın kakşaganı, bulardın zarla ilaganı, yetişmegeni birinci rettemde. Adam jamanda jakşılıkta birge çoğu oluş gerek. Bular başın biriktirip bir yerge çoğultuş gerek. Andan keyin
Oşol gömü turgan birinci adamda. Oşol Kırgız'a gepindep gömüş. Bu musulmançılıktın birinci yolu bolat. Oşol akırkı sapar kızı atkanda özlerinin mürzesi oluş gerek. Bular görüngen jerge söğü koyulup жүрөт. Bireli olsun. Mına oşol 8 yıl 9 yıl aralığında kança degen insanlar gitti. Oşolordun bar joğu görüngen jerge koyuldu. Bular aytып atышат. Oşo göldün jeginde özümüzdün burukun mürzemiz bolgan. Oşondan vermi, oşol yerge koyuldu деп атат. Birinci farzыбыз биздин жерге чогулупту. Andan keyinki men bularмен aralashib жүрүp көп nerseni bilam. Özgöndө araba turtkan uşular. Örüngen kolunda barlardын malын bakkan uşular. Jayındası o jayloodon kelgen çukurunu alıp özgöndө satып oturgan uşular. Anan bularga mamleket özünçe kamkorluk görüp, özünün statüsü var, başka nerseleri var. Şundan mene kılıp turup bulardı bir yer verip jaylaştırmagandan keyin anda biz mamlekettin özgө çoğ zoo keter. 10 жылдан бери жерге жетпегендер Өзгөн районунун акимине 3 саат дегенде араң жолукту. Район жетекчиси Бактыбек Алайчиев эл менен жолуга арзамат уруша кетип, элге жооп берүүдөн баш тартып, залдан чыгып кетти. Sizin açarlığı menен iki ministrdir. Oşunda jak söylüyor. Sen ayttın bular 40 ele 42 ile ondan 60 oldu, 60'tan 78 oldu. Göğüte öğresi dedim de. Men açık aytmışsın. Açık ayttı. Men ayttım 60 milyon. Men çeşpeyim almasını. Birinciden. Ana aylık kengesin sessiyasında deputatlar aylık hükümetinden çeşet. Kimlerge kandar olup geçiyor. Ana keyin bu yerde. Ana ayttım. Men sizge açık ayttım. Ne gün ötken sayın adam göğürüyordu. Bulardan özleri sözlükçü. Bayağında gelgenlerdi, sakap geldiler. Men sizge aytkamın. Özünüzdün territoriyadagıçı. İsmail, özünüzdün territoriya adamlarga beriledi dedi. Şöyle başka söz. Yok, bular sözlerini okusan bular Jalavat'ta жүрgөнü var, menede жүрgөнü var. Jalavat'ta жүрgөн, Jalavat'ta çessin eken. Karasu'da жүрgönü, Karasu'dan çessin. Men Özgön rayonunda hazır 2700 adamın göçkü korkusunda turadi hazır men. Men oşo meseleni çeşe koyayım. Yok, oşo meseleni çeşsek seni hiç kim çeşme degen yerin yok. Men oşonu çeşe olayım birinci. Sen manaday olsan, men özünün rayonumuzdan özünü çeşe veriyoruz. Bizde bir prezident var, bir premier minister var, bir Joruk kengeş var. Toplap dursan. Özbekistan bu. Mana bunların internet var. Agay. Hakim jurnalistlerden çoğuçuladıbı, arkasından eğişip жүрүп, akırı жооп берүүгө аргасыз болду. Кылдардагы катталып 1014 адам дагы кошумча болду. Ошого азыр жер таппай калабыз. Ошонун эсебинен биз Баштоо айыл өкмөтүнөн, Кызыл Октябрь айыл өкмөтүнөн 198 гектар жердин документин даярдап атабыз бүгүндө. Ошо өзгөчө кырдаалдарга жакшы эмес жет берет да. Бирок кайрылганда бизге 50 адам кайрылган башында. Ошол 50 адам биз Баштоо айыл өкмөтүнөн 50 гектар жер чыгарып атканда кошо берели деди. Анан кече өткөндө булар сессияда бекиткенде 60 адам депти. Ошо 60 адам менен бекитишкен. Айыл өкмөтү мага кайрылды. Ага булардын күндөн күнгө көбөйүп атат. Ошо 78 болуп кетти деди. Анан мен ал маселени айыл кеңеште депутаттар менен өзүм чечесим. Анан анысында да мен өзүм Өзгөн районубузда ошо 1014 адам өзгөчө кырдаалдарда катталып чыгарылып атса, анан эми мен башка райондогу адамдарга жер бере албайм да. Өзүбүз маселени чечишибиз керек. Өзүбүзгө жетпейт. Менде 11 айыл өкмөттө 1014 үй бүлө азыр өзгөчө кырдаалдар жерде катталып турат. Көч коркунучта чыгара албай атабыз. Ошолорго жер таппай атабыз. Буларды алгандай болот эми. Булардын алгы мамлекеттик деңгээлде чечиш керек. Өкмөттүк деңгээлде. Биз райондук деңгээлде өзүбүз чечип атабыз. Мамлекеттик деңгээлде былтыркы жылы ошо өзгөчө кырдаалдар катталганда 1039 адамга правительстводон чечилип келген бул. Ушул 2 айыл өкмөт, 3 айыл өкмөттөн жер чечилди. Калган 114 миңге азыр биз райондук администрациянын деңгээлинде сүйлөшүү жолу менен чечип атабыз. Башка айыл өкмөткө, экинчи айыл өкмөттөн жер бербей атат. Мына 11 айыл өкмөттөн 11 айыл өкмөт өзгөн. Ошолордун жер коркунучта 115 айыл бар, жер коркунучта турган. Ошолордун адамдарын мындай ылдыйкы айыл өкмөттөргө жайгаштырыш үчүн азыр айыл кеңешинин депутаттары жерди бербейт. Сүйлөшүү жолу менен 50% кылып атып жол алып атабыз. Ушу Баштоо менен Кызыл Октябрь айыл өкмөтү. Азыр ошондо 18 баягы списокко кирбей калдык деп аткан 18 адамдын эгер учету чыкса, айыл өкмөт кеңеш менен айыл өкмөт чечет. Анда проблема жок. Айыл өкмөт жерди берсе, сиздер бизде анда эч каршылык жок. Ошону өзүңүз түшүндүрүп койбойсузбу? Азыр булар түшүнбөй атышат да. Бактыбек Алайчиев андан соң келгендер менен жолугуп 78 адамга чек берүүнү Баштоо айыл өкмөтүнүн башчысына тапшырды. Сүйлөшүп алат.
Men bunu komissiyasına aralaşpay. Aralaşpay, mana жетекçi turadi. Kim aralashib turadi? Yo'q, o'zlari qilmasin. Sen talashpay dedim. Kim talashib? Sen aytib o'tirasan, pitsakdan. Canım men ayol o'tni aytib o'taman. Mayli o'tib içersin, anda razı ol. Ayol o'tni 78'i belgilab bo'ldi chatarda. Komissiyasini o'tkazib olsin. Ayol o'tni bana geçe gelib aytdi. Aka dedi, o'tganda 7 yildan keyin 60 bo'ldi, keyin 78 bo'ldi. Sen shularni sözünü uqmaysan da. Hazır bul boyunca bunday oldu. Өзі бір семьяда 3-тен 4-тен балдар бар семьяларда. Bularsa. Bir daha problem oldu. Ona keletkan 3. gün 13 Mart'ta gezek sessiya dayındaldı. Айлық кеңесінің төрағасына мен хабар бердім. Ал депутаттарға уже мені шақырудың берілді оның үшін. Ушул именно сіздердің маселелер бойынша қаралады. Потому что бұлар баяғы сіздер мұрда келіп қайрылғанда 42 атуыл бар деген маалыматты бергенсіздер. Жоғы. Сіздердің тізмеңерде ошол малда бұлар бекітіп берген. Бирок кийинки жаңы тизмегени 60 болду. Кечегинде минустан мага звонок кылып, эми 78 болду. Бул кайсы бир конкретный бир фактыга таянбайсыңарбы? Же болбосо ошону бекитип берилет. Айыл кеңесинин неме сессияда карап, айыл кеңеш төрагасынын колун коюп, бекитип, печатты коюп, өкмөт болуп биргеликте бекитип, анан мага жөнөттү. Ал эми 13-үндө ошол кайрылмандардын эмеси каралат. Сиздер ошого чейин бардык документтерди апарып тапшырыңыздар. Азыр комитет сессияга чейин документтерди тактап изилдейт. Госрегистрден справкалар бар, необходимо. Бардыгын түшүндүрүп айтат. Апарып бериңиздер, паспорттарды, ЗАГС, ФАКС, короче, ошо тиешелүү документтердин баарын берсеңиздер, анан 13-үндө сессияда каралат. Отурбайсызбы? Маселе чечилгенде эмне кайра-кайра? Бол чечилди Мына кишиге Кудай кааласа эртең 11-inde de 13-inde de маселе жакшынаалып карап берилген. Депутаттарында айт, Асман акалар менен Берек Аксакал барсын тиешелүү адамдар. Ушуну чечип берилген. Эми мен дагычы жерик мен мисалы үчүн райондун жетекчисимин. Менде азыр бүгүндө 1014 адам мына өзү билет. Эмеде турат, корпуста турат, көчүп коркунусунда. Көчүп кетсе, басып калса проблема. Ошол боюнча мына биз бүгүн честь өткөздүк. Бүгүн заданияны да бердик айыл өкмөттөргө. Эми өзүбүздүн проблема бар да толук. Эми ошонун ичинен кошулат экен өзүң карадым. Өкмөттүн башчысы Курманбек Зулбукаров кайрылмандар үчүн жер маселеси кайрадан айылдык кеңештин жыйынында каралып чечилип берилерин убаданады. Кайрылмандардын маселеси боюнча мен айыл кеңешинин депутаттарына сунуш киргизгем. Булар 13 мартка кезек сессияны белгилешти. Ошол күнү именно ошол кайрылмандардын маселеси каралып турган болду. Бирок бул жерде мындай деген бар депутаттардын айтымында. Алмалда мен эми айыл өкмөт болуп шайлайбын. 2018-жылы булар мындай так атканда кайрылмандар келип кайрылышкан өкмөткө. Бизге ушундай турак жайга жер бериле 42 адам бар деп тизме кылып беришкен. Анан айыл кеңешинин сессиясында карап ошол тизмени 42 адам турган тизмени булар бекитип беришкен. Бирок азыркы күндө билбейм, андан кийин бир башка тизме пайда болду, эми ошо 42ден көбөйүп 60 болду. Бул документтер бишкекке жөнөтүлүп, Минюста каралып аткан маалда мен өзүм дагы барып катышып, Минюска кирип ушул маселе боюнча сүйлөшүп чыкканмын. Ошол жерде Минюстун адистери жанагы берген цифралар бири-бирине дал келбей атат. Биринчи берген кагаздарда документтерде 42, кийинкисинде 60. Ушуну утвержденный кылып бир эмени так маалыматты берди деп документтер кайтарган. Бирок ошону негизинде иштеп атсак уже 78 деп келип атат. Азыркы күндө ушул маселе каралат эртең. Анан сессиянын жыйынтыгында ошол депутаттардын эмеси менен чечиле турган маселе. Анча-мынчасы менен статустары бар, кайрылман деген паспорттор алган. Бул эми райондун, биздин райондун ар айылдарында жашашып, мисалы үчүн Карадыйхан, Айтбай, Шералы деп ошол жер катталып жашап жүрүшкөн. Буларды эми мен айттым, ошол 13-үнө чейин кайрылмандар топтолуп туруп, ошо документтерин тактап апарса, комитетте биринчи карашат, 1-2 күн болот. Ошо сессияга даярданып бериши турган болот. Ошого чейин ушул кайрылмандар ушул немелердин документтерин тактап апарып тапшырыш керек ушул. Ошондо сессияда калды, анан беремени тизмени бекитип туруп, аны ишиге жөнөтөбүз. Өзбекстандан 2010-жылы көчүп келген кайрылмандардын айрымдары жер ала албайгандан улам кайра кошуна өлкөгө кайтып кетишкен. Учурда 78 кожолук жер ала албай жаткан болсо, алардын көпчүлүгү өзгөн районунда турушат. Айрымдары башка шаар райондорго жумуш издеп кетишкен.